Түз эфирде Алатолаев программасын көріп жатасыз. Студияда Амантур Төрөбаев. Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров 29 июльда қол қойған административдік аймақтық реформа алқағында айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө мыйзам 20 августта жарыяланган. Алқағында жүрүп жаткан Ош облусуна караштуу Өзгөн районундагы аймактык реформа тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн бербизге Ош облусунун Өзгөн районунун акими Каныбек Аппасов, Өзгөн районунун Жалпакташ айыл аймагынын башчысы Замирбек Сыдыков жана Өзгөн районунун Салам Алик айыл аймагынын башчысы Сүйүнбек Абдыкадыровду чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Күнүңүздөр менен студиябыздарга кош келиңиздер. Мына өлкө боюнча административдик аймактык реформа кеңири жайылып кызуу жүрүүдө десек жаңылбайбыз. Анын алкагында мынакей Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда дагы ушул административдик аймактык реформа кызуу жүрүп, кээ бир айыл аймактар иргилештирип атат десек дагы жаңылбайбыз. Каныбек Сагынбекович, ушул Өзгөн районуна токтолсок, учурда кандай жүрүп жатат ушул административдик аймактык реформа? Административдик аймактын жыйынтыгында Өзгөн районунда буга чейин жалпысынан 20 административдик аймак болгон. Бир шаар 19 айыл өкмөтү. АТРдин алкагында бизде кыскартуулар болду, 7 айыл өкмөт кыскарды. Жалпысынан ушу муниципалдык кызматкерлердин саны 160 муниципалдык кызматкер кыскарып, бюджетке 85 миллионго жакын акча экономия болду. Ошонун жыйынтыгын негизинде бизде 12 айыл өкмөтү, бир шаар, 13 административдик аймак болуп азыркы учурда түптөлдүк. Биринчинде чындыгында бир аз маселелер болду. Айыл өкмөттөр бири-бирине кошулду, жергиликтүү кеңештин депутаттары кошулду, депутаттардын саны көбөйдү дегендей. Анан азыр Кудайга шүгүр, азыр бир аз маселелердин баары чечилип, иш өзүнүн угуна кирди. Бир топ административдик аймактар болгондон кийин айыл өкмөттөрдүн имараты да бошоду. Бошогон жерде мына биз ошо эффективдүү колдонуу максатында Министрлер кабинети төрагасы Акылбек Сөмешовдун тапшырмасы бар. Ошо бошогон имараттарды эффективдүү колдонуп, бала бакчага ылайыктуу өзүнүн шарттарына жараша колдонууга тапшырма түшкөн. Мисал катары ошол Шоро Башат менен Жылалды айыл өкмөтү кошулган. Борбору Жылалды айыл өкмөтү болду. Шоро Башат айыл өкмөтүнүн имараты бошогондукуна байланыштуу биз жеке инвесторлор менен сүйлөшүп 4 миллионго жакын акчасын сарптап, ошо тургуну, айылдын тургуну эле толугу менен бала бакчага ылайыкташтырып, ошо имаратты бизге айыл өкмөтүнө мына жардам катары кылып берип атат. Ал жерде азыр 70 орунду бала бакча түзүлөт. Ошондой мисалдар көп район боюнча. Негизинен азыркы учурда мына муниципалдык кызматкерлер, айыл өкмөт башчылары жумушуна көнүп, өз нугу менен жумуш жүрүп жатат. Чындап эле административдик аймактык реформа жакшы жыйынтык берген жөнөкөй элдерден баштап, ушул баардыгы айтып аткан мезгили жакшы, баягы өзүнүн жыйынтыгын берип атат деп, баягы дотациядан чыкпай жүргөн айыл өкмөттөр дагы баягы дотациядан чыгууга бул бирден бир экономикага таасирин берет деп айтып атышат. Негизи эле бул жааты кандай болуп атат? Бюджеттик жактан мындай эконом жана ошондой эле баягы дотацияда отурган айыл аймактардагы чыкканга ишкерлердин баягы иш ордун көбөйткөнгө дагы саны да жакшы болсо керек. Ооба, негизинен биз бул административдик реформа жөнөкөй карапайым элге эч кандай бир мындай таасирин тийгизбейт. Таасирин дегенде көйгөй жаратпайт деген мааниде айткым келип атат. Туура. Ал жерде мына азыр элге кызмат көргөзүү баары санарип төштө болгон. Биздин жарандар мисалы айыл өкмөткө келип баягыдай кезекке туруп, өзүнө керектүү справканы ала турган кажет деле жок. Мисалы үчүн өзүнө керек болсо пенсияга чыга турган курагына келсе, ошо биздин райондун борборуна келсе, сот фонддо түндүк системасы аркылуу ошол жерде ошо адам тууралуу, жаран тууралуу баардык маалыматты бир эле жерден алганга баардык шарттар түзүлгөн да. Сиз айткандай мына эме көйгөйлөр баары туура, муниципалдык кызматкерлер дагы башында бир аз көнбөгөндөн кийин маселе болот. Кичинекей айыл өкмөт болсо жумушу азыраак, чоң айыл өкмөт болгондо элдин саны көбөйөт, туура, маселе көбөйөт дегендей. Эми азыр убакыт өткөндөн кийин Кудай буйрса баардыгы өзүнүн угуна келет акырындап. Эң жакшы, Замирбек Зулумбекович, ошол эле сиздердин айыл өкмөткө токтоло турган болсок, Жалпакташ негизи эле ушул АТРдын алкагында кандай иштер жүрүп атат? Мисалы, буга чейинки башка жүрүп жаткан облустарда билебиз, социалдык объектилер болсо, бир чети суу көйгөйү дагы маселе болуп келген. Саламатсыздарбы? Азыр акимибиз Каныбек Сагынбекович айтып кеткендей эле, АТРдин бизге бир топ жакшы жактары болуп атат.
Анткени мен өзүм башкарган айыл өкмөттү эле айтсам, ал жерде мурда 10 айыл башчы болгон болсо, бүгүнкү күндө 3 айыл башчы ошо 10 айыл башчынын ишин алып барып атат. Бул дагы бир жагы экономия жагына да жакшы болуп атат. Анан да таза суу маселеси боюнча дагы сурап кеттиңиз. Таза суу боюнча дагы бүгүнкү күндө бизде жетиштүү иштер болуп атат. Айтайын дегеним ушул облустук фонд, өнүктүрүү фондунан 4 миллион сомдук 100 кубтук таза суу кетип атат. Эми негизинен ошо Жалпакташ бийик тоолуу шарты катаал айыл өкмөттөрдүн бири Өзгөн районунда. Суу маселеси бизде бүгүнкү күндө бар. Бирок ошолордун үстүнөн иштеп четинен чечилип атат десек да жаңылбайбыз, Мындан тышкары социалдык объектилерге токтолсок, төмөндө айтып өткөндөй эле Каныбек Сагынбекович, ушул баягы бошоп калган административдик мекемелер, баягы бала бакчаларга айланып атса, дагы бир социалдык объектилерге дагы бошотулуп берилип атат. Биз Жалпакташ айыл өкмөтү шартка байланыштуу биз өзүбүзчө калдык, кошулбадык. Бошогон социалдык объект бизде жок. Тескерисинче бүгүнкү күндө бизде курулуш абдан сонун жүрүп жатат социалдык объектилер боюнча. 7 социалдык объекттер жылдын башында план мерчемделип, бүгүнкү күндө 2 объектини колдонууга бердик. Калган ушул 5 объекти бүгүнкү күндө курулуш иштери кызып жүрүүдө. Анын ичинен бир объект бул Кара Тарык айылыбыздагы Жоробеков атындагы орто мектеп 150 орундуу республикалык бюджеттен 109 миллион сомго пайда алып башталды. Ташмаматов деген мектебибиз бар, Кысык айылында. Ал 9 миллион 200 миң арис программасын, Касанин долбоорунун арис программасынын негизи алкагында 9 миллион 200 миң сом бөлүнүп, жергиликтүү бюджеттен 3 миллион 370 миң каралды да, ошо 12,5 миллион тегерегинде ал биринчи сентябрга 3 айдын ичинде тездик менен, ушунчалык тездик менен болду. 3 айдын ичинде бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө колдонууга берилди. Андан сырткары фельдшерлик, акушерлик пункттар куруп атабыз. Анан айта кетчү нерсе, Жалпакташ, Куршак унаа жолу ушул күнгө чейин маселе болуп келген да, элдин негизги көйгөйү болуп келген. Биз былтыр 2023 жылы тагыраагы 1 августта дайындалып барганбыз. Ана 1 жылдан ашып калды иштеп атканыбызга. Ошо барганда эле жол, анан суудан маселе бар экенин көргөнбүз. Бүгүнкү күндө суу маселеси кетип атат. Жол маселесинде дагы тийиштүү иштер алып барылып, республикалык бюджеттен быйылкы жылкыга ушул 6 километрдин тегерегинде 2 катмарлуу жол бүткөн алдында турат. Бул да жетишкендик. Баягы оңдолбой, түзөлбөй калган жерлер десек болот. Өзү негизи эле өзү асфальтты төшөлбөгөн ушул шагыл жолдор, чаң жолдор эле. Бул дагы ушул элге ыңгайлуулукту жаратуу максатында ушул аракеттер менен жолубуз курулуп атат. Эң жакшы. Сүйүнтбек Усманович, ошол эле учурда Салмалик айыл аймагына токтолсок, мынакей жол маселеси тууралуу кеп козголуп кетти. Негизи эле сиздердин айыл өкмөттө бул жаатта кандай чечилип атат? Саламатсыздарбы? Өзгөн районуна караштуу Саламалик айыл өкмөтүндө бир топ алгылыктуу иштер жүрүшүп атат. Жол тармагына токтоло кетсек, мына быйыл жакында башталды ушул Мырзаке Карашары жолунун 3 километр ошо республикалык бюджеттен аткарылып, куруу иштери жүрүп атат. Андан сырткары Өзгөн Эркентоо автожолу дагы 2,5 километр жол бүгүнкү күндө 70% бүтүп пайдаланууга берүү алдында турат. Андан сырткары биздин айылдарда негизги көчөлөрүбүз, бардыгы ички көчөлөрдө шагыл төгүлүп, элдерге шарт түзүлүп берилген. Андан сырткары бул Саламалик айыл аймагында бир топ алгылыктуу иштер жүрүп атат десем болот. Эң негизги бул инвестиция менен жакшы иш алып барып атабыз. Инвестициялардын эң көлөмдүүсү бул биздики Тоо-Кен тармагында Тоо-Кен тармагы бар айыл өкмөт болгондуктан бизде азыр Кытай ишкерлери менен ушул көмүрдү кайра иштетүүчү цехтин курулушун аяктап пайдаланууга берүү алдында турабыз. Ошондой эле бир топ социалдык объектилерди ушул эл ара уюмдар аркылуу жана кайрымдуулук фонддор аркылуу куруп атабыз. Атап айтсак, бул Карчыбек айылында дагы 150 орундуу мектептин курулушу жүрүп жатат. Ошол айылда ФАП
тигүүчү цехтер, ушу баардык ушу кайрымдуулук фонд аркылуу жүрүшүп атат. Ошондой эле Эркин тоо мектебинде дагы ошо республикалык бюджеттен капиталдык ремонттор жүрүп атат. Ошондой эле Кызыл Байрак айылында дагы жеке демөөрчүнүн жардамынын астында жаңы бир фаб куруу алдында турабыз. Мындан тышкары баягы айтып коет эмеспи, жол экономиканын күрөө тамыры депчи. Негизи эле Өзгөн районуна токтоло турган болсок, Каныбек Сахынбекович, мынакей жолдор курулуп аткандагы мынакей билип атабыз, малымдалып атат. Бул жаат иштер кандай жүрүүдө? Жол тармагы десек эле өзүңүздөр балаңыздарга белгилүү болуп калса керек. Урматтуу президентибиздин демилгеси менен Өзгөн районунда айлама жолдун курулушу азыркы учурда 90% бүтүп калды. Өзгөн районунда буга чейин автотыгын эң көйгөйлүү маселенин бири болуп келген. Ушул 2024 жылдын 2-январында саясий чечим кабыл алып, Өзгөн айлама жолу курулушу башталган. Өзгөн райондук мамлекеттик администрация, ал жерде биз мамлекеттик өнөктөш болуп, азыркы учурда биз ошол жолдун курулушуна ошол статуста катышып атабыз. Жалпысынан ушул жолдун узундугу 14 километр, туурасы болсо 20 метр. Бул тиги Ана Кызылдан баштап биздин кайра Кароол айылынан чыга турган жол. Эгер ушул жол бүтүп калса, мына ноябрдын 30-сунда, декабрдын башында уже ишке берилет деп пландап жатабыз. Бул КЧП менен Кыргызстанда эң чоң ири долбоорлордун бири. Инвестициянын көлөмү 2 миллиард 600 миллион сомду түзөт. Бул бир гана Өзгөн эмес, ушул биздин Кыргызстанга салым сала турган чоң стратегиялык объекттердин бири болот. Бул жолду баардык стандартка жооп бере турган, жарыктандыруусу менен ошол жердеги асфальттын калыңдыгы 16 сантиметрге чейин баардык талапка жооп бере турган жакшы бир объект болот. Ал эми биздин Өзгөн районуна токтолуп кетсек, быйыл 9 айдын жыйынтыгы менен биз 32 километр ошол жалпысынан республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен, темирчилердин эсебинен 32 километр жол асфальт басылды. Ал эми ошо жылдын аягына чейин ошо биз пландалган асфальт басуу 65 километрди азыркы учурда пландап жатабыз. Ал айтайын дегеним ошо иштер башталып, асфальт басканга жолдун түздөп, шагылдары төгүлүп атат. Мына ошо Чаңгет деген биздин эң алыскы айыл өкмөтү Атерден кийин ири сууга кошулган. Элдин эң көйгөйлүү маселеси, эми калктын саны аса где-то 3,5 миңге жакын калк жашачы. Ошол жерге 5,5 километр асфальт басылды. 5,5 километр. Алыскы Алтын Булак деген айыл Атерден Мырзаке айылына кошулган. Ал жерде 3,5 километр басылды. Алыскы тоолордо, тоонун арасындагы биздин айыл өкмөттөргө мынакей азыр экономиканын өскөндүгүнө байланыштуу ушундай мүмкүнчүлүктөр жаралып атат. Кудай буюрса жол маселеси боюнча Өзгөн районунда быйыл эң жакшы иштер аткарылды. Жылдын аягына чейин кудай буюрса азыр биз транспорт министрлиги менен дагы ишти жүргүзүп атабыз. 65 километрде ошол жылдын жыйынтыгы менен бүтүрөбүз деген иштер бар. Мындан тышкары Өзгөн районундагы, негизи эле Өзгөн шаарындагы инфраструктуралык ушул объектилерге токтолсок, баягы буга чейин дагы төмөндө айтып өткөндөй эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович дагы ушул шаарларды көрктөндүрүү, баягы инвестиция тартуудагы маселесин көтөргүлө деп дагы тапшырмаларын берип кетти эле. Бул жаатта иштер тууралуу айта кетсеңиз. Инвестициянын көлөмүнөн 9 айдын жыйынтыгы чыгып калды. Азыр пока бизге так маалымат айтыш үчүн факты ожидаемыйлар турат. Бирок 8 айдын жыйынтыгы менен биз былтыр 2022-23 жылы 800 миллионго жакын инвестиция тартылса, 8 айдын жыйынтыгы менен 2 миллиард 300 миллион сом инвестиция тартылды. 2 миллиард 300 миллион сом. 9 айдын жыйынтыгы менен да кошумча азыр маалыматтар такталып атат. Инвестициянын көлөмү 3 миллиардга чейин чукул болот. Өзгөн шаарында бизде 65 миңге жакын калк жашаса, буга чейин канализация жанакындай таза суу маселесин көйгөй жаратып келген. Азыр канализация бул эми экономиканын өзөгү да. Жанакындай чакан бизнесин өнүгүшүнө шарт. Ошол 12 миллион еврого азыркы учурда мына 95% бүтүп калды. Эң чоң сумма, эң чоң долбоорлордун бири Өзгөн шаарынын канализациясы. Канализациядан чыккан саркындуу сууларды жанакы очной сооружение деп коебуз го. Ал жактын да курулушу жүрүп атат. Очной сооружение 4,5 гектар жерди ээлейт. Суммасы 255 миллион сомду түзөт. Эң чоң долбоорлордун бири ушул Өзгөн шаарында. Андан тышкары Орто Коргон, Азнабакиев,
Анан биздин жана стадионубуз да бар эле, кейиштүү алда болчу. Азыркы учурда стадион бардык дүйнөлүк стандартка жооп бере тургандай болуп, 140 миллион сом, 141 миллион сомго толугу менен реконструкция жүрүп жатат азыркы учурда. Газондорду жанакындай көрүүчүлөр көрө турган, ошол стадиондун үстүндө күрөшө турган, ачык асман астында күрөшө турган аянтчалар менен, волейбол ойнойт турган аянтчалар менен парк толугу менен реконструкция кетип атат. Азнап Бакиев менен Орток Коргондо паркты бири менен кошо турган көпүрөсү 91 миллион сомго келишимдер чыгып, азыр ошо бир айдын ичинде катуу жумуштар жүрөт, аны да пландап жатабыз. Андан тышкары мына буга чейин ошол Маданият министринин балансында биздин Айчүрөк кинотеатр бар эле, райондун борбору болгондон кийин ошо Маданият министрлигинде болуп, тилекке каршы 74-жылдан бери бир капиталдык ремонт болбой арендага берилип эле, абалы өтө кейиштүү болчу. Каралбай калган да. Анан азыр ошо кабинеттин чечиминин негизинде аны мэриянын балансына өткөздүк. Азыр сметасын жазалып 42 миллион сомго тендерге чыкканбыз. Азыр 37 миллион сомго бир курулуш компаниясы утуп, толугу менен капиталдык ремонт иштери башталды. Заманбап бардык жанакындай техникалык камсыздоосу менен, LED экрандар менен баягы заманбап талаптарга жооп бере турган. Эми жаңы жылга чейин кыска мөөнөттө ошол ишке бүтсө, мына ошо Өзгөн районуна, Өзгөн шаарына, биздин районго келген конокторго, меймандарга кызмат кыла турган биздин чоң бир жакшы бир объектибиз болот Туспалдык. Андан тышкары ошол Өзгөн шаарынын борборундагы скверибиз бар эле. Буга чейин арзыбаган акчага арендага көп жылдыкка берилген. Аны да биз бир тараптуу келишимди бузуп, смета жасаганбыз. Тендерге чыгып, азыр 21 миллион сомго борбордогу сквер толугу менен реконструкция болуп, ошол жерде мына районубуздун меймандарына, чет мамлекеттен келген коноктор болот экен, туристтер болот экен, ошол жерге заманбап көрүнүштөгү скверди курулуш жазылышында кызып жүрүп атат. Эми ошого окшогон долбоорлор негизинде көп. Райондо мына экономикада токтолуп кетсек, экономика өндүрүш темп рост бар 9 айдын жыйынтыгы менен. 9 айдын жыйынтыгы менен биз мисалы үчүн 18 кошумча ишкана, өндүрүштүк ишканалар ачылды. Буга чейин Салам Айыл өкмөт айтып кеткендей, 3 миллион долларга Салам Айыл өкмөтүндө азыр көмүрдү обогатительный цех ачылды. Инвесторлордун кошумча жумуш орду 70 жумуш орду болот. Ошол жерде зарплатасы, айлык баянасы 40 миңден 70 миң сомго чейин болот. Мына 14-ндө президенттин катышуусу менен онлайн режимде ачылышына даярданып атабыз. Кароол айылында кирпич заводунун ачылышы, ал дагы эң акыркы модификация менен салынган кирпичный завод. Баягыдай кирпичтин баарын даярдап алып, адамдар кыйналып ичине кирбейт. Эң акыркы технология менен салынган, роботтор иштей турган, бирок ошол жерде дагы 30 жумуш орунду менен камсыз болот. Ал жерде дагы инвестициянын көлөмү 3 миллион долларга чакпыл. Ошого окшош жанакындай чакан бизнестин дагы объектилер ачылат. Эми жалпысынан 1000 орун рабочий место болду. Бул жылдын эле алкагында десек болот. Ушул жылдын алкагында 2024-дүн 9 айдын жыйынтыгы менен. Негизинен мындан тышкары Каныбек Сагынбекович мынакей хадистер айткандай, кылычын көтөрүп кыш келатат дегендей, негизи эле кышка даярдыктар бул жаатта иштерди да айта кетсеңиз. Кышка даярдыктар боюнча бизде мына ушул айыл өкмөттү көмүр менен камсыз кыла турган 106 мектеп, 90 бала бакчабыз, ФАПтарыбыз, ГСФларыбыз бар. Толугу менен көмүрдүн баары түштү азыркы учурда. Анан эми бизге жанакы райондун деңгээлинде буга чейин Кыргыз жылкамы союздун объектисинде болгон жанакы теплосеттин объектилери бар эле. Ошол Өзгөн шаарында экөө бар. Аны да биз ошо баланска өткөзүп, мэриянын балансына. Ал жакта дагы система өзү иштеп атат, көмүр менен камсыз болгон. Жалпысынан ошо көмүр дагы бизде эми Өзгөн району боюнча көмүр каскан карьерлерибиз көп. Башка райондорго караганда бизде кичине көмүр менен маселе жаратпайбыз. От казандарынын азыркы учурда кээ бир жерлерде бир аз резервдик жана от казандары боюнча маселе бар, бирок анын бардыгы толугу менен ушул. Мындай чечилип атат десек жаңылбайбыз, Кышка биз азыркы учурда даярбыз деп толук кандуу айта алабыз. Сагынбек Золонбекович, ошондой эле төмөндө кышка даярдыктар, жол маселеси айтылып калды. Ал эми жумуш орундарына токтоло турган болсок, жумуш орундары Жалпакташ айыл өкмөтүндө кандай? 2024 жылга биз
бизде негизинен айыл өкмөтүбүз чакан эле 1018 кожолукта 7789 калк жашайт. Калктын негизги бөлүгү мал чарбасы менен алектенет. Анан бизде басымдуу бөлүгү десек болот, Анан бизде Сары Таш кени бизде жайгашкан. Былтыркы жылы ошол 35 лицензиядан 28 ишкана иштеген болсо, 23-жылы быйылкы жылга 2 ишкана кошуп, бүгүнкү күндө ошо 30 ишкана иш алып барып атат. Таш кенindечи, таш кен да эми. Ал эми жумуш орундарын түзүлүшү бүгүнкү күндө ошо Ташкентке эле байланыштуу бир 26 орунду иш орун түзүлдү. Жылдын жыйынтыгы менен дагы кошумча мини цехтерибиз бар. Ошолорду кошуп туруп акырында немесин беребиз. Сүйүнбек Осмонович, жумуш орундары деп калдык. Негизи эле Салам алейк айыл өкмөтүндө бул жаатта кандай? Мынакей төмөндө айтып калдыңыз, ушул көмүр шахтасы бар, карьер мынакей иш алып барылып атат депчи. Ооба, туура. Биз жумуш орун боюнча жогоруда Каныбек Саламович айтып кетти. Биз Кара Дөбө участкасында ошо көмүрдү кайра иштетүүчү ишкананы куруп ачылыш алдында турат. Ошол жерде 70 орундан ашараак жумуш орундары түзүлүп атат. Андан сырткары биз быйылкыга да пландап атканбыз. Ошо Касамин долбоору аркылуу мөмө жемиштүү кургатуучу цехтин курулушун баштаганбыз. Бүгүнкү күндө жумуштардын дээрлик бүтүп калган. Алда дагы ошо бир 10 жумуш орун түзүү аракетиндебиз. Андан сырткары ошол эле айыл өкмөтүнүн Карчыбек айылында сүттү топтоп кайра иштетүүчү ишкананы да куруп жатабыз. Бул ишкана дагы Кудай кааласа ишке кирсе, алда жылда 5 жумуш орун түзүү боюнча иш алып барып атабыз. Андан сырткары ушул бизге дагы жаңы жана мектептер түшүп атат. Ошол мектептерден дагы ошол кароолчулары, ошондой эле кошумча дагы бир жумуш орун түзүү менен иш алып барып атабыз. Шаардагы бирден бир ырат иш алып баруунун бул генералдык планы болуп эсептелет эмеспи? Негизи эле Каныбек Салымбекович, бул жаатта кандай болуп атат? Айта кетсеңиз. Бизде ошол сиз айткандай башкы план көйгөй. Былтыр ушул республикалык бюджеттен Өзгөн шаары кирип, ошо МАМ курулуш тарабынан каржыланып турган статьяга кирген. Биздики Өзгөн шаарында 13 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Эми чындыгында өтө көйгөйлүү экен. План жок болгондон кийин ошону отургузуп, былтыр иш башталган. Былтыр 4 миллионго жакын акчасын өздөштүрүшкөн. Быйыл дагы ушул жумуш уланып атат. Анан ушул эле мамлекеттик бюджеттин эсебинен республикалык биз дагы быйыл 3 айыл өкмөткө сунуштама берип атабыз. Ошо ген планды иштеп, ошо көмөк кылуу боюнча. Жергиликтүү бюджеттен да, өнүктүрүү фондунан дагы акчанын суммасы биздин ошо алыстан келе турган болсо, өзүбүз дагы ошо ген планга көңүл буруп, бул багытта дагы жумуш жүрүп атат. Адистер иш алып барып атат десек болот. Адистер иш алып барып атат азыр. Бул баягы объектилер башаламан жайгашканбы, же кандай, же жолдор туура эмес кеткенби? Негизинен ошол көп жерде баягы ген план аягына чыкпай калган жерлер бар. Башы болсо аягы жок. Андан бери элдин саны көбөйүп атат, объектилер көбөйүп атат. Ошол эле убакта эми баягы бюджеттин тартыштыгынан айыл өкмөттөр ушул ген планды андан ары ушул мыйзамдуу иш алып барганга да каражаттар жок болуп калган. Эми негизинен бул көп акчаны талап кылат экен. Төмөндө сиз айтып өткөндөй эле канализациянын эле планы болбосо, бул чаржайыт болот. Чаржайыт болот. Азыр эми ошо ген план жок жерлерде биз кызыл сызыктан өтүп кеткенде мына азыр Өзгөн району боюнча ошо МАМ курулуш менен райондо архитектура менен биргеликте айыл өкмөттөр менен кызыл сызыкка чыккан. Бул кызыл сызык деген эмне бул? Ошо жолго кала турган жерлер, тротуарга кала турган жерлер. Жеке жактар ээлеп алган. Жада калса ошол элементарно биздин социалдык объект, мектептин ичине чейин тиги ген пландын жоктугуна байланыштуу ошо жеке тарап келип ошо өзлөрүнүн үйлөрүн куруп кетишкен да. Эми азыр Кудай буйрса ошо социалдык объектилердин, жолдордун, тротуарлардын эң негизги керектүү жерлерге ген пландарды түзүп, ошонун негизинде мына мыйзамсыз курулуштарды талкалап, демонтаждоо иштери жүрүп атат да. Эми ушу мектептин ичине жеке үй салынып кеткенден эми анан эми маселе деген ошол да. Туура белгиледиңиз. Кудай буйрса акырындап мына азыр эң алыс айылга чейин бул ген пландын негизинде
мыйзамдуу курулуштарды жүргүзүүгө биз талаптарды ошого жеткизебиз. Каныбек Сагынбекович, эфирибиздин аяктарына 2 мүнөттөй убактыбыз калыптыр. Мыйзам деп калдык. Негизи эле ушул трансформация жер маселесине токтоло кетсеңиз. Трансформация жер маселеси азыр эми бизде азыркы учурда биз Өзгөн районунда турак жайга курууга жер тилкеси өтө керектүү да. Азыркы учурда биз район боюнча жер тилкесин белип бер дегенден саны жарандабыз 30 миңден ашык да. Тилекке каршы анын бардыгына эми биз жылына 1000 гектар трансформация кылсак дагы бул маселе чечилбейт да. Азыр биз ошол айлама жолдун Өзгөндөн чыккандан кийин азыр айлама жолдо жазы көп Кара Дарыяда бир көпүрө салды. Ошо Кара Дарыянын баштуу айыл өкмөтү тарабынан, анан эми сол жагынан Кароол айыл өкмөтү ошолордун жер тилкеси болуп эсептелет. Эки көрпөнүн ортосуна дамба салганда, азыр 733 миллион сомго дамба салынды. Буга чейин Кара Дарыя ошо жайылып акса, эки көпүрөнүн ортосуна тиги дамбаны салгандан кийин баштөө жактан 100 гектарга жакын жер бошоду. Кароол жагынан 228 гектар жер бошоду. Биз ошону азыр категориясын өзгөртүп, көп кабаттуу үй салганга иш-чараны жүргүзүп атабыз. Ошол трансформация бүтсө, баягыдай чаржа этмес, генпландын негизинде ошол жерде социалдык объекттер, дренаждын типовой Өзгөн Сити деген шаарды салганга иш-чаралар жүрүп жатат. Ошондой талап бардык айыл өкмөттөргө азыр коюлуп жатат. Урматтуу меймандар, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзгөн шаары, Өзгөн району, анын айыл аймактары тууралуу кеңири маалымат бергиңиздерге, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуздар. Рахмат сиздерге. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында Ош облусунун Өзгөн районунун акими Каныбек Апазов, Өзгөн районунун Жалпакташ айыл аймагынын башчысы Замирбек Сыдыков жана Өзгөн районунун Салам Алик айыл аймагынын башчысы Сүйүнтбек Абдыкадыров менен маектештик. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.